штрафтарды өз убагында төлөп. Баардан мурда өз милдеттеринен аша чабышкан айдоочуларды тартипке салуу көздөлгөн алгачкы иш-чарада колдонуудагы административдик укук бузуулар жөнүндөгү мыйзамдын сакталышына басым жасалды. Тилекке каршы муну баарыстын эле биле беришпегендиктери дароо байкалды. Ал эми аталган документте мындай көңүл очтуктун ири суммадагы акчалай айыптарды төлөмүнөн аяктары так жана таасын көрсөтүлгөн. Такыр эле тереңдеп кетсе, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнөн кол жууп калуулары толук мүмкүн. Эгерде айыптарын өз убагында төлөбөсө, ошол жарандарга карата сот аткарчылык кызмат бөлүмү тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн чектөөлөр коюлат да. Ал чектөөлөрдө болсо өзүнүн жарандарда катталган мүлк, үй, жер, автоунаалар болсо ошолор камакка алынат да. Андан сырткары акча каражаттары дагы чектөө коюлат акча каражаттарына. Ошону менен бирге эле жол эрежелерин бузгандыгы боюнча акчалай айыптары 3000 сомдон ашып, ал 1 ай ичинде төлөнбөсө, менчигиндеги унаасы сөзсүз түрдө айып баянттарына киргизилери каралган. Кочкор районунда жүргүзүлгөн рейд учурунда Mercedes жана Volkswagen үлгүлөрүндөгү автоунааларын башкарып жүргөн 2 айдоочунун аталган мыйзамды одоно бузгандыктары аныкталды. Кандайдыр бир деңгээлде профилактикалык мүнөздөгү иш-чарада түшүндүрүү иштери да аткарылып, тигилже бул жагдайлар туурасында кеңири маалыматтар берилди. Түшүндүрө кетсек, ошо айдоочулук көлүгүндө же автоунаасында 3000 сомдон ашса штрафчы автоунаасы айып короо жайына киргизилет да. Жана ошол штрафын төлөмөйүнчө чыкпайт стоянкадан. Камера түшкөн штрафтары 1 айга жетелик болсо киргизе албайбыз да. 1 айдан ашса анда кирет. Юристтердин жана эксперттердин пикирлеринде сот аткаруучулар кызматынын прокуратура системасынын тутумуна киргизилиши бир катар жарандык укук бузууларды жөнгө салууга да өзүнүн оң таасирин тийгизүүдө. Сот аткаруучулар азыркы учурда алимент өндүрүү, алименттер боюнча алгылыктуу иштер алып барып атат прокуратура менен биргеликте. Буга чейин өнбөй калган иштерди, баардык иштерди карап чыгып, булардын өндүрүштүндө болгондорду ички иштер кызматына тапшырып, ал жактан өндүрүү чараларды көрүлүп атат. Негизинен мына ушундай иштер менен алектенишкен жергиликтүү сот аткаруучулар жарандык процессуалдык мыйзам актыларынын так сакталышына көзөмөл жасашкандан тышкары, ар кандай кылмыштарды алдын алуу жаатында да жөн туруп калышкан жок. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.